Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна акыркы учурда сколиоз оорусу менен кайрылгандар көбөйүүдө. Буга чейин фонд бул оору менен жабыркап келген Апазалени чет жерден ийгиликтүү операция жасатып келген. Бул жолу фондго 18 жаштагы Талас облусунун тургуну Сезим Насирдин кызынын ата-энеси кайрылган. Фонд жетекчиси Азамат Байматов жерден барып таанышы, Сезимдин ден соолугунан кабар алып келди. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө 3-күнчөлүк өмүрдөбүз. Баарыбыз конокпуз, жакшы билебиз, бирок ушул өмүрдө достор, мекендештер, бир адамдарга зыяныбыз тийбей, бир пайдабыз тийип калса экен деген үмүттү көп карманып жашап келем. Бирок ушул учурдан азыр Сезим менен отуруп, канча убакыттан бери мен келе албай, учур саатына жетише албай аткандыгым үчүн көпчүлүктөн кечирим сурайм. Анткени жашоодо ар кандай жагдайлар болот экен. Анан азыр мына Сезим жанына бүгүн Кудайдын буйругу менен келип отурам. Мен ушул жерден кайрылып айтар элем, ушул Сезимдин азыркы сүйлөп аткан сөзүмдай жөн эле угуп койбостон, жүрөктүн түпкүрүндө алып уксаңыздар, ой жүгүртүп койсоңуздар. Сезимге окшогон сиздердин да кызыңыздар бар, карындаштарыңыздар бар, эжелер бар. Аял заты бул ошон үчүн айтып кеткен пайгамбар алейхисалам. Аял заты бул сенин энең, аял бул сенин ошол кызың, карындашың деп бекер айткан эмес. Ошон үчүн өзүбүздүн карындашыбыздай көрүп, өзүбүздүн кызыбыздай көрүп, мындай чын жүрөгүбүздөн аяп карап койсок эле ден соолук жакшырып кетет, достор. Канчалаган эл бар, журт бар. Ушул бүлбүлдөп турган үмүтүн жандырыш үчүн сиздин колуңуздагы сунган колуңуз гана себеп болуп бере алат. Мен колуман келишинче аракет кылам, Кудай буйрса. Ушул бир Сезимдин ден соолугу жакшы үчүнчү ушул Сезимдин ата-энесин кубанткан болобуз. Сезимдин өзүн кубанткан болобуз. Эртең Сезим Кудай буйрса ушул окуусун ийгиликтүү бүтүп, жашоодо өз ордун таап, жакшы күндө жашап аткан болсо, эне статусуна ээ болуп, бала чакалуу болсо, бул иштер эч бир токтоосуз садакага кирет, бир туугандар. Ушуну сөзсүз жасайлы. Мен дагы сиздерден өтүнүч катары ушул экран алдында турган реквизиттер ушул Сезимге таандык, ушуга кол сунсаңыздар, Кудай буйрса мына ушул Кудайдан кайтат. Кудайдан сөзсүз кайтат, кайтып келатат, кайтып атат. Ошон үчүн чубак устазыбыз дагы, аалымдарыбыз бардыгы ислам ушул жолду көрсөтүп келет. Садака бул баладан сактайт деген. Балким ушул кылган жакшылыгыбыздын урматына Кудай таалам үйдөгү биздин балдар кыздарыбызга, жакындарыбызга жараткан жакшы күндөрдү насип кылат. Кел мекендеш, сомдорду сооп калмаштырайлы. Бүгүн канчалаган дүйнөдө биз катынып отурган бир үй бүлөлөрдө мен ойлойм 3-төн 4төн машиналары бар, көптөн байлыктары бар, биздин бай адамдар бар. Ошолор бир эле чыгып, бир жылмаюу менен карап койсо Сезимдин ден соолугу жакшырып кетет. Азыр Кудай буйрса каражат топтолууда, дагы да аракет кылайлы. Кудай буйрса мен дагы сөз берем, ушул иштин айланасында кандайдыр бир деңгээлде мен колуман келген нерсени жасашлыкка, Кудай буйрса. Сезим, Аллах Таала берген дартыңа шифа берсин. Мен тилектешмин. Үмүтсүздүк бир гана шайтанга таандык экен. Адамзат үмүт менен жашайбыз. Анан ушул үмүттөр жаңып, анан өзүң көргөн ошол Апазалидей болуп, сколиоз оорусу менен жакшырып келген Батма, бир канча мекендештер жакшырып келүүдө. Ошонун катарында сен дагы болушуңа тилектешмин. Кудай ойлоруң орундалган болсун, карындашым. Кудай буйрса Аллах Таала өзү берген дартына шифа берсин. Баарыңыздан Алла ыраазы болсун. Ошол видеону бөлүшүп, ошо комментарий жазып, жакшы бир бата тилек, намазда дуа кылып коюңуздар. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Жаңы укканда канча жашта элең жашың? 13-12 жашта. 12 жашта болчуң, ошо барып текшерилип, анан диагноз чыгып турган ушундай оору ушундай экен дегенде сенде кандай мынтип ойлор болду жаңы укканда? Башында көп түшүнбөй эле салган жокмун. Анан кийинчерээк телефондон көрүп, не болорун билип, анан ошондон кийин билдим да өзүмчү. Былтыр мурда жылдан баштап ооруп неме кыла баштадым. Ошондон баштап сезип аттым да. Ага чейин билбей эле жүргөм. Азыр Сезим жаш канчада? 18. 18 толосуң, быйыл 11. Сезим, айтсаң азыр ошол багы мектепке барганда деги эле кандай бир ыңгайсыздык жагдайлар болгон, учурлар кандай кайсыл учурларда болуп метет? Жай басканда деле чуркап келип токтогондо күлгөсүң го, ошондой болуп, бөйрөм ачышып кетип отуруп жатыш керек же отуруш керек болуп кыйналып кетем да.
көп отура албайм. Отурганда да мектептен уруксат сурап келип калдым үйгө. Келип жатам. Белим ачып түшүнүп кетет. Башым ооруп кетет. Буттарым, муундарым ооруйт, ушундай да. Көп басса ушу күйүгүп калат. Кээде сени эмне ойлондурат ошол мисалы айтсаң сен мындай кээде адамда бир кандай болбосун адамзатпыз да, анан ойлор болот. Сенде мындай жакшырып кетем деген мындай ойдун эмеси күчүнүн өйдөрөкпү же коркунуч барбы, ушундай болуп калып каламбы деген кандай коркунуч бар? Былтыр жаңы акча чогулуп анан бир убакта токтоп калганда коркком. Болбой калабы депчи. Эми ишенип чогулуп болуп атат деп ушундайларды көрүп анан сиздин тарткан видеолоруңуздан көрүп сүйүнүп анан мага да келет деген ишенич бар. Болот деп сүйүнүп күтүп атам. Эң биринчи Апазалинин видеосун көрдүм. Анан ошондон кийин эле көп көрүп Үмүт пайда болуп баштады. Ал чыгып үйүнө акыркы операция жасалып үйүнө келгенин көрүп анан аябай сүйүнүп ыйлап менде да болот экен депчи. Ошондон кийин ишенип аябай неме болуп калдым да. Ага чейин коркуп ишенип аткам. Болот жүрсөм ишенип калдым. Мен да элдей болуп жүргүм келет. Күлүп ойноп, кенен басып, жакка барып, эл менен чогуу аралашып жүргүм келет. Барыңыздардан жардам сурайм. Колунан келгендер беришен, кол ачык адамдарга кайрылат элем. Жардам берип косунат деген ишеничим бар. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин жардам берип атканыңыздарга. Сезим мекендешибиз азыркы учурда 11-класста окуйт. Белинин кыйшайганынан өзүнүн тең туштарына көп кошула албай келет. Ал эми Сезимдин апасы эл катары турмуш жолун улап кете алабы деген суроо жүрөгүнө көп келет. Ушундай урматтуу достор, анан бул Сезимдин дагы дене мүчөсүнүн ушундай сколиоз оорусу болуп аткандыктан эми бул жерде мен бул бой жетип калган карындашыбыз болгондуктан бул дене мүчөсүн көрсөтүш дагы мүмкүн эмес. Ошондуктан томографиянын немелерин көрсөтүп, бул жерде чындыгында балким көрүп, видеодон көрүп эле жашынакай эле кыз отуруп эмнеге жардам сурап атат деген сыяктуу түшүнүк болбосун сиздерде. Анткени бул жерде туура түшүнүү менен карап, чындыгында дене мүчөнүн кыйшак өзүүсү бул сколиоз оорусу деп аталат экен. Ошондуктан туура түшүнүү менен карап, бул жөн эле отуруп эле жардам сурап атат го деген сыяктуу түшүнүктүү болбоңуздар. Чындыгында бул дарттын эмес, өтө олуттуу оорулардын бири өтө. Ошондуктан мен ойлойм, мээримдүү мекендештер, кайрымдуу биздин калкыбыз, кыргыз элибиз, журтубуз кайдыгер карабайт, кайдыгер карабаңыздар. Ошол карындашыбыз дагы мына катарда жакшы болуп кетишин тилектеш да болойлу, көмөктөш да болойлу. Ушу намазда дуа кылып, Кудай буйрса жакшырып кетишине себеп болсок, достор, сөзсүз Кудайдан кайтат. Кудай буйрса, Аллах Таала баарын көрүүчү, билүүчү зат. Кудайым буйрса, ушул кылган жакшылыктын урматына Кудай бизге бактылуу күндөрдү насип кылат. Биз издеген бактылуулук магазинде жок экен го достор. Биз издеген, сиз издеген жакшы күндөр эч бир комокто, магазинде, маркетте сатылбайт. Бул Кудайдын казынасынан бериле турган нематтар. Бирок ал нематтар акчага да сатылбайт. Аны жакшы билесиз. Аны жакшы билебиз. Мына ушул жакшы кылган ишибиздин урматына Кудай бизге ошол нематтардан берүүсүн тилейли. Ошондой жөн эле куру сурай бербей, мен да азыр мынакей ушул кадамдарымда Кудай сооп жазса экен, ушу кылган ишибиздин жакшы ишинин урматына жакшы күндөр насип кылса экен деген кадамдардабыз. Кудай Таалам биз эмнеге муктаж экенибизди жакшы билет. Ошондуктан кол сунуша, жакшылык кыла жашайлы үчкүнчүлүк өмүрдө. Баарыңыздардан Алла ыраазы болгон болсун. 5-классына чейин эле билгенбиз да, сколиоз деген оору айтышкан, диагноз коюшкан. Анан массаждарга алып барып жүрдүм. Бирок бой өскөн сайын бул кыйшай берди. Анан башка эчтеке колунан келе алган жок. Ушул кызымдын келечеги кандай болот деп аябай ойлонуп. Азыр айтсаңыз эже, бул диагнозду биринчи жолу укканда кандай кабыл алуу болду сизде? Мисалы, мунун мындай кийинкиси кандай болот экендиги, мисалы,
азыр мисалы ушул улам барган сайын, кыйшайган сайын сизди кандай түйүшкө салып жатат ойгочу? Мен деле өзүм эдикмин да, анан кийин билем да. Кийин бул мисалы турмушка чыкса деле төрөй албай калат, төрөгөнү аябай эле кыйын болот. Келечеги кандай болот, ушул турмушка чыгабы деп ойлонуп, өзүм ойлонуп кейип келем, бирок анан акыркы күндөрү ушул операция кылса болот экен, ошо операция жолу менен айыкса болот экен деген эмени билдим да. Анан кийин Ошону каяктан билип, кандай болуп, анан бизге кандай байланышып калды Кайрымдуу болуп деп? Каяктан уктуңуздар? Сиздердин эмени, сиздердин фондду ушул силер жөнүндө. Бул кызым 8-класс кезинде уккан да. Манастык бир баган боорун алмаштырыптыр, ушундай Азамат Айматов ушундай фонд эме аркылуу жардам берип неме кылыптыр деп укканбыз. Анан ошондон баштап эле ушул ар кимден сураштырып, силердин эмеңерди, данныйларыңарды эме кыла албай, анан кийин ушу былтыр анан таптык да, телефондоңарды бирөө аркылуу таап, анан кийин аракет кылып баштадык. Ага чейин мен ушул операция жолу менен болот деп деле эме кылган эмесмин да. Билбейм, ушу акча чогулбай калса кандай болот деп коркуп кетем. Кийин өзүм дайыма эле ойлойм да, кандай болот эгер бул азыр баары мисалы миллионго да жете элек да биздин акчабызчы. Ошол керектүү суммага чогулбай калса кандай болот? Ушул кызым ушул ойдон инвалид болуп калабы? Мисалы бул улам барган сайын кыйшайып баратат. Улам терим ооруп атат, берим ооруп атат деп мен мисалы 15 күн үйгө келгенде ыйлактайт да, ага чейин билгизбей жүрөт. Бул убакытында жаны бекемдей койчу. Эч кимге айтпайт жүрө берет. Анан кийин мен келгенде анан айтат да, берим ооруйт деп. Анан ушул акча чогулбай калса кандай болот деп өзүм ичимен эме кылам дей койчу. Элге ошол. Бул кийин ушунда отуруп майып болуп калабы, коляскага отуруп калабы деп. Урматтуу кыргыз элим, мен ушул кызымдын айыгып кетишине жардам берем дегендер, жардам колун сунам дегендер, бизге жардам кылып койсоңуздар, ушул кызымдын келечеги үчүн керектүү сумманы чогулта албай жатабыз. Насирдин кызы Сезим биздин мектепте биздин окуучубуз. Анан ушул акыркы жылдар ден соолугунан жабыркап келет. Айылдын эли колунан келишинче жардам берип, айыл өкмөт жардам берди, айыл башы, айыл имамдары айыл элине ушундай жардам берүү үчүн бир нече жакшы иштерди жасап келишет да. Анан мен дагы бир биздин айылдан бүткөн, колунда бар бизнесмен, деги эле ошондой бир жоомарт, берешен инсандарга кайрылат элем. Жалпы эле мекендештерибизге ушул Сезимдин ден соолугу үчүн жардамдашып, кайрымдуулук ишин жасап, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Өспүрүм кыз бу деген, жаш кыз, анан буйруса мунун келечеги астыда. Ошол ден соолугу үчүн жардам берип коюларын баардык мекендештерибизден сурап кетем да. Баардык колунда бар адамдарды кайрымдуулукка чакырам. Адамдын эң биринчи байлыгы бул ден соолукту аталган караштуулунда да ар бир инсанга ден соолук калат керек. Анан кийин ошо кызыбыздын ден соолугу жакшы болуп кетишине негизи жалпы айыл тургундары, жарандары баарыбыз өзүбүздүн чын ниетибиз менен, чын пейилибиз менен колубуздан келген баардык жардамыбызды бергенге аракет кылышыбыз керек. Анткени бир айыл болгондон кийин, бир эл болгондон кийин, бир журт болгондон кийин биринчи ортодо ынтымак, бирибизди көтөрүп, бирибизди сыйлоо болуп эсептелет. Бирибиздин башыбызга түшкөн мүшкүлдүктү ар кандай кырсык эмени чогуу кабыл алышыбыз керек. Ошондуктан мен жалпы биздин айылдаштарга ошо айтарым ушул эле да, ошо кызыбыздын ден соолугуна чын жүрөктөн күйүп,
колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябаңыздар деп сурамакмын да. Жалпы кыргызстандыктар жана элибизге кайрылат элек ушул кызуу сезимдин жардам кылыш максатында ар бир динде баягы өзүңө каалаган жакшылыкты башкага каала деген жерлер бар да. Ошон үчүн биз ушул колубуздан келген жардамды берип, кайрымдуулук кылып, мисалы баягы динибизде кайрымдуулук кылыш керек да. Баягы өзүңө каалаган жакшылыкты башкага да каалашыңыз керек экен да. Ошон үчүн баягы колубуздан келген жардамыбызды кылсак деген да. Ушу сезим кызыбыз менен бала кезинен бери ушинтип жабыркап келет экен. Биздин элибиз, журтубуз учугур эмес, ошо элибиз эл жардам берет деген жакшы үмүттөбүз. Сезимдин мындай аянычтуу тагдырын көрүп кантип колдоо көрсөтпөйбүз. Себеби кыргыз эли кайрымдуулук жолунан эч качан баш тарткан эмес. Келиңиздер, сезимдин жакшы болуп кетишине кайдыгер карабай, колубуздан келген жардамыбызды берели.